Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кыяматка жакын адамдын имандын күчү, нуру кичине суздашып, алсырап, эң биринчи кезекте көрө турган көзүн сактай албай, арамга агылып, тигилип карап калган учурлар көп кездешип калат. Ошол учурда сөөгү жок тил бар го. Адамдын сөөгүн мындай оорутуп кое тургандай деңгээлде, көңүлүн оорутуп кое тургандай деңгээлде адам сүйлөй турган сөзүнө ээ боло албай калат деп келет да. Сөгүнүп, жаман сүйлөгөн жана тилинде зары бар адамдар айтыш керек болгон зарыл дуба бар. Айтып жүргөн болсок, иншалла баарыбызга мунун кут берекеси тиймекчи. Сүйүктүү асыл пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келип, тилинин жаман экендигин айтып даттанганда, эмне үчүн истигфар айтпайсың? Мен күнүнө 100 рет истигфар айтамын деген да, элестетиңиз. Мындайча айтканда, ачуум келгенде мен кичине сөгүнүп калып жатам. Ачуума ээ боло албай, оозумдан кандай сөздөр чыкканына көңүл буруп кала албай жатам дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: сен эмнеге истигфар айтпайсың, Алладан кечирим сурабайсың? Мен пайгамбар боло туруп күнүнө 100 рет өзүм истигфар айтамын дейт да. Эгерде арабчага тили келбеген күндө деле астагфирулла, Кудай өзүң кечир, ушунча күнөө кемчиликтерим бар, өзүң кечир деп ушул истигфарды көбүрөөк айтыш керек. Тилдин азабы жаман экен, бул сөөгү жок тил жөн кое турган болсо тизгинин бош коюп, адамдын көңүлүн жаралап, бул дүйнөдө ушунчалык көңүлүн оорутуп, акыретте тозокотуна түртө тургандай оор акыбалга кириптер кылып коет экен. Кудайым тилдин жамандыгынан, көзгө ээ болбогондун,